Junayd Baghdadi деген чоң имам мындай деп айтады. Qala al-Junayd rahimahullah asasul kufri qiyamuka ala muradi nafsika. Капырлыктын негизги түп тамыры, жолосо капырлыктын башаты, фундаменти бул өз нафсиңдин каалоосуну аткарганың дейт. Biz айтабыз, ар бир нерсенин мечит курсактан биринчи фундаментин жакшы курушубуз керек. Чоң там салсак дагы, башка мектеп салсак дагы бардык нерсе ошол биринчи фундаменти туура так жакшы коюлган болсо, ошол үй, ошол мекеме, ошол жанагы курулуш жакшы курулат экен. Эгерде ошол жанагы фундаменти начар болуп калса, анда үстүн дагы начар болуп, эртең күнү жер титирөө болуп, же бирден болсо, ошол там кулап калышы мүмкүн болот. Эми бул киши дагы ошол имандан чыгып кетүүсүнүн бирден бир себеп боло турган нерсе, ошол капырлыкка бара турган нерсе, бул өзүңдүн нафсыңдын каалоосуну аткара берсең, ошол нафсың каалаган нерсени кыла берсең, барып капыр болосуң дейт. Көрдүңүзбү? Ошентип капырлыкка адам баласы чыгып кетет. Нафс ушундай жалкоолукту каалайт. Нафс уктаганды каалайт. Нафс көп жегенди каалайт. Нафс ушунчалык чоң тамда жашаганды каалайт. Нафс ушунчалык кымбат болгон машинеде олтургусу келет. Нафс ушунчалык катар Алла сактасын өзүнө никеси жок болгон башка бирөөлөргө барып шахватын кандырууну каалайт. Иши кылып, нафс ушунчалык Алла Таала айтат: "Инна нафса ла аммаратун бис-су", албетте нафс силерди жамандыкка буйрат дейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн адам баласы өз нафсыны аткаруусун кыла берсе, аягы барып капырлыкка барып бүтөт дейт. Ошондуктан нафс менен күрөшүү бул өтө өйдө даражада турат. Биз көпчүлүгүбүз намаз окуйбуз, орозо кармайбыз, башка мечит салабыз, жакшы иштерди кылабыз, бирок нафстын да каалоосун кылып коюп жатабыз да. Бир кадам астыга таштайбыз, кайра экинчи кадам менен артка чегинип коюп жатабыз. Кылган жакшылыгыбыздын соогун жоготуп коюп жатабыз. Ошондуктан ушул нафска бекем болушубуз керек. Биздин кылып аткан ибадатыбыз кайсыл жерге жеткириш керек, аягы кайсыл жакка алып барыш керек. Качан бул ибадаттын аягы, мөмөсү качан берет десеңиз, бул имам эмне дейт? Ибадаттын ошол Алланы таанып билип, Аллага иман келтирген инсандардын ибадатын акыры четкен чеги бул өздөрүнүн нафсын каалоосуну тыйып, ошол нафсына каршы туруп, нафсын жеңген жери дейт. Көрдүңүзбү? Ибадат кылып аягы келип, биз нафс менен күрөшүп, нафсы жеңген болсок, алхамдулилла, ошондо биз ибадаттын мөмөсүгө жеткен болот экенбиз. Намаз окуп атабыз, орозо кармайбыз, башка ибадаттарды кылып, аягында келип ошол нафсыбызды жеңе билсек, алхамдулилла, анда биздин ибадатыбыз кабыл болгону, биздин ибадатыбыз анда эртең күнү менен бизге бейишти тартуулап берет экен ошол ибадат. А болбосо бул ибадатты аткарып, бирок нафстын кулу болуп жүрсөк, анда жанагы ибадаттын натыйжасы болбой калат экен. Мөмөсү жок дарак сыяктуу болуп калат. Сиз бир даракты эктиңиз, мөмө берсин деп. Бирок мөмө бербегенден кийин ал даракты эмне кылабыз? Аралап кесип, очокко от кылып жабып салат экенбиз. Ошол сыяктуу адам баласынын дагы кылган ибадатын мөмө берүүсү ушул өзүңдүн нафсыңды жеңе билүү экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары bir күн bir согуштан келип, баарыбыз билебиз, ушунчалык чоң соопко келдик, ушунчалык чоң жихаттан келдик деп ушунчалык сыймыктанганда пайгамбарыбыз айткан бул чоң жихат эмес, чоң жихат бул өзүңдүн нафсың менен күрөшүү деген. Өз нафсыңды жеңген болсоң, алхамдулилла, анда сен чоң жихаттан келген болосуң, чоң жихаттан жеңишке жеткен болосуң дейт.